Бир киши же дагы барбы? Бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушунда жазылган 20 оклад төлөнөт. Чаткал районунун каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөнөрү белгилүү болду. Бул маселе 15 майда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында каралды. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84 беренешинин 5 бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы. Бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Бул кайран мамлекеттики эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы да. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды туурулап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Азыр эми бир прокурор өлүп калды деп туруп 21 миллион компенсация төлөгүн десе, мамлекеттин бюджети кандай болор экен? Ошону дагы бир калыстык менен карап койгула. Мыйзамды өзгөртүш керек эми. Чындыгында азыр эми мыйзамда төлөш керек дегенди биз төлөбөйбүз деп жертиресең дагы туура келбейт. Аталган маселе комитеттен колдоо таап, чечилгени менен коомчулукта талкууга жем таштады. Каза болгон прокурорлорго бере турган миллиондорду пенсия менен пособияларга кошуп бергиле. Казынага батпай таратып атсаңар. Баарыбыз жапатырмак, мындан кийин прокурорлор аман болсун. Башкасын билбейм, алар жүзгө чыксын деп тилейли. Ал арада башкы прокуратура 21 миллион сомдук компенсация боюнча үн катты. Маалыматта айтылгандай, укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамга ылайык кызматкер иш учурунда жарат алса же каза тапса, анын үй бүлөсүнө кенемте төлөнөт. Анын суммасы каза болгон кызматкердин акыркы кызмат орду боюнча жылдык эмгек акысынын орточо эсеби менен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүнө барабар болот. Көрсө, мындай мыйзам бир эле прокуратурага тиешелүү эмес экен. Бул бир эле прокуратурага тиешелүү эмес. Бул бардык эле укук коргоо органдарына, тактап айтканда УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жаза аткаруу кызматы өңдүү мамлекеттик органдарга тиешелүү. Мындай мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анан дагы каза болгон прокуратура кызматкеринин баарына эле мындай камсыздандыруу суммасы төлөнүп берилбейт. Кызматын аткарып жатып каза болгон учурда гана компенсация чыгарылат. Ал эми юристтердин айтымында кызмат учурунда каза болгон кызматкердин жакындарына кенемте төлөнөрү мыйзамда так көрсөтүлгөн. Бирок төлөнө турган кенемтенин суммасы мекеменин ишмердүүлүгүнө карай мыйзамга ылайык чыгарылып берилет. Ар бир мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттик орган өз алдынча эсептей албайт. Бул мыйзам менен көрсөтүлөт, мыйзам менен жөнгө салынат. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн акча каражаттар ар бир мамлекеттик кызматтын өзүнүн төлөнүп бериле турган компенсациясынын өзүнүн мыйзамдарында жөнгө салынган. Ошол мыйзамдын негизинде гана төлөнүп берилет. Мисалы ар бир органдыкы ар түрдүү болуп көрсөтүлөт да, ошонун негизинде гана төлөнүп берилет. Белгилей кетсек, 2 күндөн бери талкуу жараткан кенемте тууралуу мыйзам кезинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал эми прокуратурада мындай компенсация төлөп берүү учуру соңку 20 жылда 2 жолу катталганы кошумчаланды. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.